чөмөрүки жаштайынан алып кеткен жаман экен да, ич ачышып калат экен, чогуу иштешкенде. Бу театрда чогуу иштешкендер бир туугандай болуп калышат. Баягы айылдагы туугандар эмес, алардан анда-санда эле барып учурашасың, жаманчылык, жакшылыкта барып учурашасың. А бул жерде дайыма бирге, күнү түнү дебей сазай деп койчубуз биз. Өз атын айтпай эле сазай деп. Аны дагы бул баягы абдан адамкерчиликтүү болчу да, баарына бирдей мамиле кылып, бизди улууну улуу деп, кичүүнү кичүү деп, тиги Сабира Күмүшалиева апабыз аны апасындай көрчү. Ошол сазай деп ошо киши койгон муну. Анан баарыбыз эле сазай деп кылганбыз да. Эми мунун адамкерчилиги ушундук болчу. Ким эмне болуп атат, анда баягы профсоюздун иштеп калды да, профсоюзда төрага болуп. Анан баягы орус сыркоо болот, өлүм житим болот. Коллектив чоң болгондон кийин баарын ошол жаманчылыгына кадимкидей барып, жакшылыгына барып, колдон келишинче жардам берип, ушундай адамкерчиликтүү болчу да. Кинодо боло чогуу түшүп калдык, жана чиркин өмүрдө менин бир баламды ойногон, мал баккан баламды. Ишил биздин эсибизде калды да, тарыхта да калды бул кыргыз искусствосунда, театрда жараткан спектаклинде, кинодогу жанагы мен айтып кеткендей образдары элдин эсинде калат. Биздин да эсибизде дайыма отура калганда, кээде өзүбүзчө баарлашканда дайыма мунун кылык жоруктарын эстейбиз. Tuzduk çölmegen tam sana geçen oldu. Artık seni silik şanım tutmuşak geçkin. Ha seni çok kummene götürüp gedep geçkin. Ha dersin baksakta yeni kaynak. Ha bak bir daha işte görünmüyor. Ha kim bir kaynak var? Bağırdı tümüne özgür canlılarını iştahmaya oturalım dedim. Bir spektaklde koya турган болуп калдык. Мага кайрылып калды, Айсалкын Осмонова кайрылып калды. Могу спектакльди коесуңбу деп. Анан аракет кылып көрөйүн тигүү деп, а жерде негизги үчөө эле. Калганы масса. 4төө бар, балдар бар. Үчөө эле. Анан ошондо айтып калды, анда эмне кылабыз? Бир тыйын акча жок. Мамлекеттен жардам жок. Театрдан жардам жок. Анан тигил үчөө бир аздан акча чогултуп, мен болсо бекер которуп, бекер коюп ошондо турган болуп калдык да. Ошо мезгилде анан отпускага кетип кайра келсек, мен фонд ачкан атамын. Маска фонду. Кандай кылып ушундай нерселерге жардам бергенге деп. Анан чын эле ачпады ошо. Фондду ачып, биз акча табылбай кыйналып турган мезгилде спектакльге каражат таап берди да. Күнү түнү чуркап жүрүп, тияктан бияктан табат, эптеп үйүндөгү акчаларын алып келет. Ошондо спектакльди койбодук. Коюп, ал спектакль менен кийин Турцияга да бардык. Ошол спектакль менен. Мына эгерде сатылган болбогондо, ал спектакль коюлмак эмес. Анан ошол фонд ачканда мен муну менен токтоп калбайын деп, андан кийин мына Дубалдан кийин Тагдыр деген спектакль. А Тагдыр деген спектакль биздин театр ремонт болуп турган мезгилде, эми иштөөгө мүмкүн эмес болчу ал убакта. 3-4 жыл ошентип калды. Ошондо жалаң Тагдыр театрда бакты. Себеби баягы элге чыгып, мектептерге, университеттерге, анан айылдарга, райондорго, Таласка барды, Көлгө барды, Нарынга барды, ошоктун баарын кыдырып, ошол мезгилде баарын кыдырып, бир жылкысында таң калып калыптырмын, бир жылдын ичинде 160 жол коюлуптур. А бир жылда 140 жол коюлуптур. Ошондой болду. Мына ошол сатылгандын, ошол каражат таап, ошол спектакльди койдурган негизинде бул театрда канча пайдасын көрдү. Саламатсызбы, президент? Сіздерді, мені танысыздар. Сізді кім танымасын? Biz gideceğiz mi? Biz kim? Чуркка эле ошентип иштеп жүрчү да. Ар кайсы көп адамдарга жардам тийди да. Анан мына мисалы ошол мезгилде Саятбек Жумадылов эмне деген актер.
Мырзагапаров эмне деген драматург. Ошолордун үйлөрүнүн мемориалдык доскалар орнотулуп атыр. Мага келди ушуну жасайлы байке деп. Фонд менен чуркап жүрүп анан жасап атып ушу. Бул Демилге Сазаевдик, Сакендик. Минтели, тигинтели. Ошону менен жогорку кеңешке байке жогорку кеңешке баралы, макул. Байке мэрияга баралы, макул. Ошондой деп атып, Советбек Жумадыловдун менен Советбек Жумадылов менен Мырзагапаровдун жашаган үйлөрүнө мемориалдык доска орноттуп, анан эскерүү кечесин өткөздүк да Москва фонду менен. Москва фонду Сазаевдик. Ушул мезгилге чейин мына кандай эмгеги бар? Эстелик тургузса болот эле. Ну, эстелик эмес мемориалдык доска жок экен, мына Абдашым Көбөгөновдук, Балкыбековдук. Буларга мемориалдык доска баланча жылдан баланча жылга жашаганда үйлөр жанына алып барып, ошолорду жасатып, ачылышын жасап, ошенткен сайын адам эскерет да. Эстеп, мындай нерсе деп. Мына ушу Жумадыловдукун эстеткенде, ошол жерден айтышты, ана бул кишиге Караколдон өзү Скөлдүк да, Караколдон көчөнүн атын бериш керек. Бул кишиге эстелик тургуш керек экен. Көңүл бөлүнбөй калган. Мына көрдүңбү? А ошону келип, байке, ушундай кылалы. Ошол Демилге менен келип жаза атсак, Куран окутуп тиги эмеге бардык, тиги мүрзөсүнө. Анан ошол жерден бийликтегилер эле айтышты. Биз карабай калган турбайбыз. Каралбай калыптыр бул кишилер. Унутта калыптыр. Муну эме кылыш керек. Көчөнүн атын бериш керек. Керек болсо Бишкектен бериш керек бул кишилердики. Деп ошондой нерсе. Ошонун Демилгеси менен баарын эске салып, андан кийин эстелип, анан эскере баштады. Чынырак эски. Кичине уктап кетип, түшүмдө атам менен сүйлөшүп атсам болобу? Өлгөндөн бери биринчи жолу түшмөдү иш. Иш деп чуркап жүрүп, өлүмдө жай намазга чекес тийбей кетти. А түшүмдө болсо мечитте намаз окуп отуруп байкусум. Былтыр ушул 60 жылдыгымды бердим, ошонун эмесине чейин берет сатам мен эмелерим баарын алып келем мен деп бакуш. Ошо акыркы эмесинде дагы мен 8 март болчу, мен да больницага жатып калдым, анан үстүндө жатам, астына Сакенге түшүп келдим. Ошол өзү кроватта араң жатат. А мен кирип келсем, мынтип турайын деп, жеңе майрамың менен деп атпайбы. Майрамың менен мен подарка бере албай калдым депчи бакуш. Ушундай бир адам болчу мен. Ошондогу бир эмеси сүйлөшүп отурганда дагы меле мен жакшы болом жеңе. Өлүп каларын билген жок. Мен жакшы болом жеңе. Мен турам. Канчасында эле деп бакуш, апрелге чейин туруп калам мен. Мен билеттерин баарын сатып берем. Мен минтем депти меле. Мен көңүлүмдү жубатып коеюн деп атпайбы. А эмне сен ооруп калдың депчи. Сен оорутуп атпайсың мени. Мына ушинтип жатып алдың, анан кийин мен да ооруп калып атпаймын сени ойлоп десем. Жок жеңе, меники го ылдам эле болот деп мындай өзүнүн акыркы күнүнө чейин бир үмүтү үзүлгөн жок да. Ушундай сонун ата болчу, үйүнө барганда желпилдеп кетчү да. Желпилдеп. Анан дайыма жаңы жылдын 1 январында үйүнө чакыртуу да бакуш. Биринчи жакшы тамак силер ооз тийгиле депчи. Быйыл да бардык. Бирок Сакен жок. Сакен жок болду столунда. Бирок бардык. Анткени жыл сайын барчубуз да биз аны үйүнөчү. Куран окудум. Сакендин жакшы жактарын айттык. Ушундай бир башкача адам болчу. Бирок өтө өлөрчү тынчык болчу. 16 катын баарын тең никехин алып, анан талак айтып кетирген. Анан өлөрүнү мен мусулмандарча кой деп менден сурады. А мен ашыңар атеист болсом дагы атанын кенээси деп көмгөндөн кийин асыл таштан
Күмбез орнатып, тегерегіне бақыттық дейсің. Аны жалдап тұрып, бір кішіге қараушылық істетіп қойды. Атам түсінде осы қараушысына даттан жатты. Сатылган байкеге иштеп атып каалагандай эркелегенди да билчүбүз, мындай аял затын өтө сыйлаганды билчү да. Анан Сакен байкенин өзүнүн бир күлкүлүү да бир жактары бар болчу. Турцияга Дуал менен учуп атабыз, фестивалга катышабыз. Бияктан Дуал пьесасын полный немеге которту, түркчө котортуптур. Анан Egen байке режиссер болчу да. Egen байке айтты: "Унутпагыла, эчтекени унутпагыла, алган ролуңарды да унутпагыла, баарын алгыла" деди. Макул деп баарын биринчи салдык. Именно түрк тилине которгон пьесаны Сатылган байке унутуп калыптыр. Барып алып 2 күн кечке Сатылган байкенин комнатасында эми аерден пятизвездный отельде жаткызды. Ошо жака барып алып 2 күн кечке ошону кайра түрк тилине котортуп да. Которуп турдук. Тиги Абдрашид деген бизди алып жүргөн кураторубуз которуп турду. Анан бирде тили кат Байкуш байке күнөөлүү болуп жүрөт минтип. Унутуп калыптырмын деп эмне кылсам я депчи. Анан Egen байкеден тили кат. Анан туруп биз эми 2 жака чыгабыз деп целый день отурдук да ушуну которуп. Мына сиздин күнөөңүздөн биз эч жака чыкпай калдык деп, аны биз урушабыз. Кечирип койгулачы деп, анан дагы азыр чыгасыз да мороженое алып бересиз ушул күнөөңүз үчүн деп койсок, ооба мына бүтсүн азыр мороженое жеп келебиз деп. Мен сахнага чыгам да, чыга турган болчумун. Анан байке мен чыгам деп атат да. Азыр мен чыгам десем, жок мен чыгам деп атат. Сахнада мен жолдошум Раматтылык Марат Козукеев турат. Ал болсо бизди карап атат да, чыкпайсыңар дегенсипчи. Мен чыгам десем, мен чыгам. Анда чыкпайсызбы десем, чыгып алып туруп, эмне деп айтар сөзүн билбей калып, айланып алып карасам, сен чыгат экенсиң. Айтпадым беле, мен чыгам демедим беле десем. Адашып калдым, кечирип койчу Адаш. Кээде ушундай нерселер болуп калат да за кулисада. Мен да сизди тааныдым. Сүрөтүңүз абдан окшош экенсиз. Таанып калып атасыңар да, бул президент ушу эң чөлгө эл менен келип кошо таарылган деп. Амалым ургандыктан келдим. Менин оорума эч бир дарыгер таба таппады. Акырында бир доктор Нобель сыйлыгынын лауреаты ушул чөлгөнөт. Көрсөң бул жердин тузунда космикалык касиет бар дешет. Бул жерди башкача көз караш менен карап турат имиш. 2005 жылы мен окуу жайды бүткөн кезде бул театрга чакырылып калдым да. Анан мен ошол кезде сахна театрында иштечимин. Анан ойлонуп барсамбы, кыргыздарым чакырып атат же барбай эле койсом. Ал кезде эми жаш экенсиң да. Анан деп ойлонуп жүрсөм, агай ошо мен жашаган общежитияга келиптир. Bir gün öyle seni ağay çıkıratat, Сатылган Сазаев çıkıratat деп калды. Очуй деп эле группалаш эжем менен чогуу турчумун, анан чыксам эле агай экен. Уялып кеттим мен ушуну келтирген кишини өзүм келтирип эле өзүм эле барсам болмок экен деп анан түштөн кийин ойлондум да анан. Ой агай саламатсызбы, келип калыпсыз, кириңиз үйгө десем. Жок. Ай, каса болот аба деп сүйлөйм. Тамашалап сүйлөчү да дайыма. Сен эмне народный артист болуп кеттиң беле? Жаңы эле окууну бүтүп аттың, окууң жакшы бүттүң, көрдүм, дипломдуңду көрдүм. Анан тиги кыргыздрамга чакырып атабыз, сен иштесин деп алган атабыз. Келип албайсыңбы өзүң деди. Анан мен аябай уялып калгам да. Анан эми карабайсызбы ошол багы мен уну мен чоң актёрмун деп келбей койсо болот эле да. Жок, ушу үйгө чейин издеп келип, сен бар иште, сен ордуң ошол жакта деп багы поддержка берип чыгармачылык адам катары дагы, профессионал катары дагы анан жөнөкөй эле бизге ага катары дагы жакшынакай акылдарын айтып турчу да. Баары эле ушу жакшы болчу, жаркылдак болчу агайыбыз. Мындай аябай жардам берчи, мындай сүйлөп турчу бизди, мындай сурап турчу да. Баягы ушу жан дүйнөң менен берилип анан ай мындай иште деп анан могу акыркы казаболорго жакындагы кезигип калдык агай экөөсүнөн. Келип мындай карасам өңү саргарып калыптыр, анан чочуп кеттим да анан. Агай эмне болду? Эмне ооруп атасызбы? Эмнеге настроениеңиз жок десем эле. Ай баары жакшы эле деп койду да, ошондо дагычы. Хотя ошондо ооруп атыптыр агайчы. Анан маган акыркы айткан сөзү мындай болду. Сен жакшы актрисасың. Характериң актрисасың, жакшы иштегиң. Эч кандай майда чүйдө сөзгө көңүл урба.
көңүлүңдү оорутпаганың иште, только иш менен доказать этип жүргүнүң. Ушундай эмгегиңен тайба, молодец кызсың сен деген деп ушинтип айткан эсимде да. Мындай жаштан айтканда, азыр жашта кайда сүйлөп атып, бирастан кийин эле. Просто коркпоңла. Менин оорумдун эч кимге мындай зыяны жок. Аны сени асылында эч ким коркпойт. Илгери калышкан. Бийлик колунда турганда. Профсоюздук комитетте мен устатым деп да билем. Мынакей Сакен Байкенин көз өтүп кеткенине 1 жыл болоюн деп калды. Ошо 1 жылдын аралыгында Сакен Байкенин жоктугу өтө бизге аябай сезилип турат. Анткени бизге дагы да үйрөтө турган көптөгөн айта турган сөздөрү, үйрөтө турган сабактар аябай көп эле де. Мен азыр ошо Сакен Байкенин ордун басып, ошол правкомдун жетекчиси төрайымы болуп калдым. Анткени ошо Сакен Байке ушул нерсеге мени тарбиялап келген эле да. Жамааттык иштерге, ушул театрдын ишиндеги ар бир адамдын укугун коргоого, кандай иш болбосун ошол нерсени жөнгө салууга үйрөткөн эле. Өзү көптөгөн жерде иштечү эле да. Өзү көптөгөн жерде иштегенден кийин сөзсүз түрдө бир жерде мынтип бир отура алчу эмес. Шашып бир тигине да бүтүрүп, мында бүтүрүп баарына жетишкенге аракет кылчу, көрсө ушул баардыгын бүтүрөйүн деп шашып кеткен экен да адамчы. Менин 3 бурчтуу калпагым деген монологу бар болчу да, күлкүнүчтүү да. Ошону айтып бергенде элге да жагып, мен да аябай кыран кыткага кошулуп күлгөнүм эсимде да. Аны Сатылган Байкеден башка биз деле уурдап алып айтсак болмокту кийин концертте да. Сатылган Байкеде эч ким айта алчу эмес да анычы. Өзү өткөнбү, жасап алганбы, кыргыздын калпагы жөнүндө эле тиги экзаменге катышып, анан ошол жерден айтып берет да. Тиги мен комиссияга айтып береби, концертке даярдык ушундай эмес сюжеттен. Менин 3 бурчтуу калпагым, калпагым менин 3 бурчтуу. Эгер ал 3 бурчтуу болбосо, ал менин калпагым эмес деп. Анан ошондо комиссия деген иретине кетип барат деген аны деген, ай сен сөзүң көп болуп атат, сөзүңдү кыскартчы деп отуруп деген эмелер менен, жесттер менен көргөзө баштайт да. Менин калпагым, калпагым 3 бурчтуу. Анан аягына деген ушундай атып бүт эле жана дудуктардай болуп деп бүтүрүп коет да. Сонун болчу да. Мындай адамдар мен ойлойм да, мындай эгер тиги дүйнөдө тозок менен бейиш деген бар экен чын болсочу, мен Сакен Сатылган Байкени билишинче айтарым, Сатылган Байке бейиште эле жүрөт болуш керек да. Мындай адамдар тозокко түшпөйт, тозокко түшсө дагы мындай чагымчылык болуп калат да, эгер ошондой нерсе чын болсо. Ал менин калпагым эмес. Муну ол жагы башкача болуп кетти. Каттайганда тилди булдуруктатпай кел, кыскартып салайынчы. Кыскарткан мурду кыймыл аракет менен кыскартып салайлы. Мисалы жанагы биринчи сөз мисалы 3 болот койбу? 3 деп туруп көрсөтүп туруп анан кийин ырдап кетөбүрөлү. Сен ушуну келиштирдиң да я. Келе ырдап көрөлү. На. Бурчтуу менин калпагым, калпагым менин бурчтуу. Эгер ал болбосо, ал менин калпагым эмес. Я деп, нерейт? Ушунча кыскарта берейинчи. Ошо картайганда жана протез кетиштерин баарын ырып кетип жана созо берип кой. Кыймыл аракет менен эле ырдый бербейли. Экинчи сөз жанагы. Ошол чогуу выезддерде чогуу жүрүп калдык. Анан сахнада болсо биз Туздуу чөл деген спектакльди чогуу ойноп калдык. Агай президенттин ролун ойночу. Мен азыр элестете албайм, башка адам кандай ойнойт ошол ролдучу. Агайдыкы мындай кандай десем жок деп ошо айта албай атам. Азыр жүрөгүм бирдеме болуп кетип атат азыр эстегендечи.
жаркылдап ушул жерде жүргөнү, сахнада жүргөндөрүм баары көз алдыма азыр элестеп кетип атат. Ошол мен Байке катары аябай жакын адам көрчүмүн. Мен бир жолу бир эсимде ошол бир жака выездке барып, анан чогулуп ушу театрдан багы эртең менен эрте кете турган белек ушундай убакыт болчу да. Анан кийин агай кечигип атат, биз болсо театрда күтүп атабыз. Анда Гүлзат деген кыз бар болчу. Бизден театрда иштеп кеткен, азыр иштебейт да. Анан ошол кыз кечиккенден кыштын күнү суукта үшүп, анан агайга чалып урушуп атты да. Агай, биз тоңуп калдык, болбойсузбу деп кыйкырыпчы урушуп атты. Ошондо да агай, эч жака шашпаш керек, мен азыр барып калам, ушундай да деп ушинтип эле сүйлөп. Тиги Гүлзат кыйкырып монтип урушуп атат. Башка бирөө болсо балким кагып деле коет эле, мен чоң адаммын, мен менен антип сүйлөшкөнгө акың жок деп айтат эле. Антпей эле агай болсо жөн гана да. Жашоодо эчтекеге шашпаш керек, баарына жетишебиз, баары алдыда, нервти коротпош керек деп эле койчу да. Ошондон бери бирибизди көтөрүшпөй атабыз. Эмне деген гана кабинеттерди көрмөдүк. Соттун, прокурордун, шаар башчысынын, министрдин акырына келип, аксаларга келип, андан 25 күн дегенде аран чыктык. Азыр эле отура бермекпиз. Эгерде мен мына оорун болгондо. Анан айгын. Жарнама илиш үчүн тиги эки эмеге чыгыш керек. Иле турган эмегечи, чыгыш үчүн шаты керек. Анан кимден шат издейсиң? Базардын ичи болсо, ар ким соода кылып жүрүшөт. Анан бир малда чуркап кеткен. Ой, Сакен Байке деп кыйкырат. Аркы бурчтан. Эмне десем, шаты таап койдум, көтөрүш депчи. Анан чуркап барып көтөрүп келип илип, анан илип атсак эл күлүп атпайбы? Жап-жакшынакай кийинген кишилер экен, булар эмне кылып жүрүшөт депчи. Бүтүрүп коюп, анан кийин ошол жерден анан Караколдун базарынан ашлафысынан жеп, көрдүңбү Сакен Байке иштегенден кийин тамак даамдуу болот деп күлдүрүп атпайбы? Ошондой жакшы күн өткөн. Мен тилим келбеді. Я. Темучин. Бул Чыңгызхандагы да да? Чыңгызханда, ошо Чыңгызхандын аты да. Темучин. Сибирде. Я этот Эстабет. 3 бала аткам, кичекейинден сөйтүп. Ой, Айжан окшош да? Я. Айжан окшош го? Түтү. Токтотор карап. Şu biz üçün аябай бир чуркайт эле. Буту-бутуна тийбей чуркап. Анан азыр ушул агайыбыз көзү тирүү кетсе деле ушул театр, Талас театрда жок экени, орду жок болуп атканы бизге аябай билинип турчу да. Анан азыр бул жарыкчылыктан көз өтүп агайыбыз арабызда жок. Илагыбыз келет. Ушунчалык жоктугу билинип турат да. Ушу Талас үчүн эмес, бүтүндөй кыргыз үчүн, бүтүндөй бир адам затынын укугун коргогон, чыгармачылык адамдардын талабын талашкан, ушундай бир күчтүү адам болчу. Иманы саламат болсун. Ошол агайыбыз бияка келип, өзү келип, балалык кылдык окшойт да. Анан шаарга келип кетип иштечү да. Бишкекке барып келип. Анан ошо агай иштесеңиз келип иштебейсизби? Же болбосо бир кетпейсизби деген сөздөрдү айттык элек. Ушундай адамдар көп экен. О диреден үмүт көзбөгөн бечара баягы турбайбы? Багайды мен бага ага эле эмес, ата катарында көрчүм да. Ошол күн азыркыга чейин эсимде, биз аябай жакшы шаң менен биз Ноорузга даярданып атканбыз. Анан эле ушундай күтүлбөгөн кабар уктук. Ушу дүйнөдөн өтүп кетти деген. Биз бир ай мурун барып, үйүнө барып, жакшы сөздөр сүйлөп бизге бирөөс августта барам, кызым деп кайрылчу. Жакшы чыгарма мен сага коюп берем атайын. Казактын чыгармасын деп аябай жакшы пландар бар эле. Мен ошол учурда аябай бир кандай десем, ушундай бир
өзүмдүн ичимдеги бир нерседен айрылгандай болдум да. Эч ишене албай койдум. Ошол актерлор сахнанын артында болчу. Ошол жакка мен жетпей, араң жеттим дагы анан. Ушундай атабыздан айрылып калыппыз деп жолдошума айттым. Кийин катуу жаан жаап, үстүндөгү кумду жууп, өлүгүмдү жырамдаштап таштаган. Ишенесизби? Мени унутуп атканда. Анан кара жердин астында жатканда ушунчалык кыйналып, кысталып, аркасынан айкырып, кыйкырып, көзгө көрүнбөгөн кишилерди жардамга чакырдым. Ошол көзү өтүп кеткенге чейин биз бир жаман жерин көргөн жокпуз. Мен көп адамдарга салыштырам. Бул алтындай бала болчу. Чынын айтканда. Атаң көрүү деп алтындай бала болчу. Ушунчалык бирөө жаман сүйлөп турса деле ошону кабакка шын дебей. Эми болот да. Андай боло берет. Булар деле эме болот анан деп. Мындай келечекти кенен караган, көрөгөч, баардыгына туруштук берген, сабырдуу сонун актерлордун бири эле. Анан народный имдар эл артисинде алып алсам деп бир эметип жүргөнүн билем да. Мындай алып койсом жакшы болот эле деген. Эми алып койсо, конечно, сонун эле болмок. Анан жанагындай нерсе болуп атпайбы, өмүр кыска экен. Далай нерсеге жетишмек, далай нерселер сонундар болмок. Анан үй бүлөсүндө караган, чыгармачылыкта караган, ар бир жерге жетишкен. Ушинтип, кээде мындай өтүп баратсаң, ушу сени да мынтип таштап кете албай, эже отура калыңыз, кайда бараттыңыз эле деп, үйүңө да жеткирбей, баардыгына. Бул адамгерчиликтин өтө күчтүүлүгү. Куланар соолгон кыштай болуп калды. Көңүл булак сай. Бирок бүгүн алдан жыйнадыңыз го. Онтоп кыйкырып чатырыңыздан сойлоп чыгып. Театрда устат шакирт агай болсок, жашоодо өкүл ата өкүл бала болчубуз. Эми студент кезде ар кандай кыйын иштер болот. Айылдан келсек, канчалык деле жакын бир тууган болбогондон кийин шаарда балдар менен чогуу бир квартирага чыгып калдык. Анан өзү Сакен агай дайыма башка адамдарга мындай өзүнүн жумушу кайнап атса дагы бөлөк бирөөнүн жумушун бүтүргөнгө шашып турган инсан да ушундай. Мен ата деп баягы өкүл ата болгонго чейин агай дечимин, өкүл ата болгондон ата деп кайрылам, ушунга чейин ата, апа деп кайрылам. Сахнада роль ойной беребиз, кесиптешпиз. Жашоодо өкүл бала, өкүл ата болчубуз да. Анан өзү деле сахнага келгенде өкүл атаны унут, экөөбүз партнербуз деп айтчу да, партнербуз экөөбүз. Баягы ата баланын сахнадан чыккандан кийин ата балабыз деп болчу да. Мен ата деп кайрылдым дайыма. Чалган кезде жакын болсо, жол жакын болсо, же мен шаарда болсом, жанында эле болмокмун. Анан адам баласы турмушта кээде көп нерсеге маани бербейт экенбиз да, көп нерсеге баягы сезбейт экенбиз да. Алдын ала туя билбейт экенбиз, алдын ала көрө билбейт экенбиз. Анан өткөн иш өтүп кеткенден аябай өкүнүч чыкпайт экен, өкүнүч калып калат экен да.